Саламатсыздарбы, кымбаттуу студенттер. Биздин бүгүн көтө турган темабыз кыргыз аялдар поэзиясы кечээ жана бүгүн деп аталат. Негизи адабиятка ушундай үмүттөн мамиле кылуу, эркектер жараткан адабият жана аялдар жараткан адабият деп бөлүп кароо туура эмес. Бул шарттуу түрдө. Анткени кандай гана коом болбосун, кандай гана маданият болбосун, андагы этникалык менталитет менен адеп ахлактын таасири чектөөчү фактор болгон учурлар бар. Биздин кыргыз турмушунда, кыргыз коомунда дагы ошондой да. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Биз же болбосо бизге жакын элдерди мындай коелу. Биз адатта эркиндиктин аралы деп түшүнгөн Америкада деле ушул аял затынын адабиятка аралашышы, деги эле коомдук иштерге аралашышы аябай бир азаптар менен ишке ашкан экен да. Мисалы, бул Америкада 19-кылымда көрүнүп атат. Сиздерге Лидия Чайлд, Анджелина Гримке, Сара Гримке, Элизабет Кейт Стентон, Соджернер Труф деген жазуучулар болушкан. Анан булар ошол мезгилде 19-кылымда Америкада акыбал кандай эле? Акыбал ушундай болчу, аял заттары шайлоого укуктары жок болчу. Окуу жайлар, мектеп болобу, кесиптик окуу жайлар болобу, жогорку окуу жайлар болобу, аял заты үчүн жабык болгон. Алар чыгармаларын элдин алдында чыгып, окуп беришип, элге сунуштап, окурмандарга ушундай деген мүмкүнчүлүк аларда болгон эмес. Андан тышкары аял заты чогулуштарга катышканга укуксуз болушкан. Анан муну ошол мен жогоруда айткан саналуу аялдар бир кулчулуктун көрүнүшү катары эсептешкен дагы ошого каршы бир аракеттерди башташкан да. Мисалы, түрдүү коомчулуктар иштеген, мындай кат түрүндө бири-бирине кат жазышып, агитация, үгүт иштери, жеке курбулук байланыштар, анан мүмкүндүктөрүнүн жетишинче расмий чогулуштарды өткөрүшкөн, тиги баягы гезит, журналдарды бири-биринен алышып беришип окуу, ушундай түрүндө анан сөз айтуу укугуна акырындап жетишкенге аракет кылышканда, булар ошол өздөрүндөгү болгон укуксуздукту бул кулчулук менен теңеп карашкандагы, анан ошону жойгонго мүмкүндүктөрүнүн жетишинче аракет кылышкан. Анын жыйынтыгы болгон албетте аягында сентименталдык романды камтыган адабий салттар жаралган ушул Америкада. Бул мындай эмнелер камтылган ошол романдарда. Алар окурмандардын ички сезимдерин козгошкон ошол чыгармалар аркылуу көпчүлүк учурда курч коомдук маселелерди, айрыкча үй бүлө, андагы аялдын орду, жоопкерчилик маселелерин драмалаштырышкан да. Анан могу жерде Элизабет Кейт Стентон деген аял жогоркулардын ичинде өзү 86 жашында өлкөнүн президенти Теодор Рузвельтке кат жазып, ушул аялдардын укугун коргоо боюнча чоң чакырык таштап кайрылган да. Бул жерде мен санап өткөн аялдардын баарынын турмуштары ар кандай. Мисалы, жана Соджернер Труф болсо өзүнүн кул экендигине карабастан кызы менен уулун алып кулчулуктан качып, ушу Даниялык, Америкалык үй бүлөгө барып жалданып иштеп, анан чыгармачылык кылганда, анан ошол жерде бир жыйында сен эркексиң, эркектерден айырмаң жок дегенде, мен ооба эркектер сыяктуу эле иштеп атам, эркектер сыяктуу токмок жеп атам, эркектер сыяктуу азап чегип атам, мен деген аялмын бирок деп көкүрөгүн жалаңачтап, ошол аябай бир бунтарь болушканда, ушул сыяктуу саналуу аял заты акырында келип, ушу Американын деген немесин, коомдук социалдык абалында аялдардын деген ордун тапканга жардам беришкен. Мисалы, Гарриет Бичер Стоу деген жазуучу бар экен. Өз романы менен турмушту жакшы жагына өзгөртүүгө аракет кылганда, анан бул мындай болуп атат да, дагы бир жазуучу Гарриет Джейкоби деп, бул өзүнүн ээсинин аялынан, бул кулчулуктагы аялдар да, ээсинин аялынан окуп үйрөнүп, кат сабатын жоюп, андан кийин ал үйдөгү кожойке кайтыш болуп калгандан кийин, тиги кожоюну болсо ага мындай көргөзө баштайт да, кысым көргөзүшө баштаганда, башка бир ак түстөгү адамдан 2 бала төрөп, анан деген ушул балдарын алып качайын дейт, кача албайт, бирок ошол тегеректе эле бир чоң энесинин чатырында жашап 18 жыл. Ошол чатырда жашап, анан балдарынын аман экендигин ошол чатырдын жылчыгынан көрүп, албетте мындай тамак аш неметип турушкан.
Анан ошентип өмүр сүрөт да. «Случаи из жизни девушки рабыни» деген китебин жазганда, Гарриет Уилсон, Фредерик Дуглас деп аябай көп ушу аял затынын деген тагдыры ушундай болгон да. Ошол маалда Америкада жанагындай шарт болуп атканда, бизде Азияда кандай эле да. 19-кылымдын аягында бизге Россиянын көптөгөн илимпоздору келген, тарыхчылар, антропологдор, этнологдор биздин маданиятты, тарыхты, адабиятты изилдешкен. Билебиз, жана манасчылардын оозунан жазып кеткен учурлар болгон. Ошол мезгилде бизге келген тарыхчылардын биз жөнүндө пикири ушундай болгон экен. Мисалы, Саул Матвеевич Абрамсон Орто Азиянын отурукташкан элдердин аялдарына салыштырмалуу кыргыздын аялы казак элинин аялдары сыяктуу эле жакшыраак шартта жашаган деп баа берип атат. Северцев айтып атат, ал өз алдынча жана толук бийликке ээ кожойке деп атат да. Ылдый жакта болсо дагы бир Ювачев деген тарыхчы, кыргыз аялы ат үстүндө эркин жүрөт, чарбачыл, конок кечени жайдары тосуп алган үй ээси. Кыргыз аялы коомдук иштерге катышкан мисалдар дагы болгон дейт. Бул менимче жанагы Курманжан Датка сыяктуу айрым бир баш көтөргөн аял затынын мисалынан улам айтса керек. Ошол эле мезгилде дагы бир пикир, үй бүлөдөгү аял, бул уже 20-кылымдын башында айтылган пикир да. Үй бүлөдөгү аялдын укуктары жөнүндө айтып жатып, жалпысынан аны укуксуз дешке болот, бирок башка жагынан алганда ал турмуш тиричиликтеги сыяктуу эле коомдук турмушта дагы өзбек аялына салыштырмалуу көбүрөөк эркиндикке ээ. Азыркы кыргыз айылдарында соттун же башка бийлик органдарынын катышуусу аркылуу өз укуктарына өз алдынча жетишкен аялдар көп. Ошол эле учурда сейрек болсо да коомдук турмушка активдүү катышкан же өз алдынча чарба жүргүзгөн аялдар дагы кезигет дейт да. Үй бүлөдө аял кожоюн эринин ишине кийлигишпейт, бирок өздүк эмгегинин жемиштерине кожоюндук кылууда эркин дейт да. Мисалы, жанагындай сүт азыктарын же болбосо жүн, ошол продуктыларды каалагандай иштете алат. Керек болсо конок кече келгенде өздөрү эле билип эле баланча малды соебуз деп мындай ээлик кылган аялдар учурайт деп белгилеген. Погорельский айтып атат да. Анан эгерде биз мындай системалуу алсак, кыргыз дүйнөсүндө аял затынын орду башынан эле жогору болуп келген. Аны биз билебиз. Мисалы, 5 эненин таманынын алдында деген накыл кеп, кийин Мухаммед пайгамбардын хадистерине кирген, кыздын 40 чачы улуу деген түшүнүк бар. Мисалы, системалуу түрдө карасак, кыргыз мифологиясында бугу энени, умай энени, эпостарда болсо жана элдик поэмаларда чыйырды, каныкей, айчүрөк, кыз сайкал, андан бери келип жаңыл мырза, бурулчан аңыз кылган бизде бир жакшы ыйык туткан салтыбыз бар. Бул көрүнүш элдин алгачкы диний ишенимдеринде, элдин алгачкы тотемдеринде да көп байкалат да. Анан ошол аял затынын деген чагылдырылышын көркөм чыгармаларда карай келсек, мисалы, алгач Манастагы аба ырайын каалагандай өзгөртүүгө жөндөмдүү көк мончок, кыйын кырдаалда кошойго көмөкчү жар болгон Аруке, Аруке деп биз билебиз, Алмамбеттин жары Аруке, анан Семетейдин жубай айчүрөк керек кезде аккуу кебин кийип учкан да. Анан ошентип кыргыздар деген өздөрүнүн аял затка болгон мамилесин өздөрү чыгарган элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө чагылдырып жүрүп отурган аял затына болгон мамилесин, аларды ыйык катары, кандайдыр бир күчтөргө ээ катары ошентип келатып, анан кийинки каармандар уже адамдаша баштайт да. Башында учкан каармандар, өзгөчө момундай касиетке ээ болгон каармандар болсо, аял заты кийинчерээк деген тиги адамдашып, анан Сайкал, Куялы, Каныкей, Жаңыл мырза жана башка каармандарды жаратканда, анан ушул элдин өзү ыйык туткан аялдары системалуу түрдө ушул символдаштырылып, ошол учурда эле жөнөкөйлөштүрүлүп жүрүп отурду. Кыргыздар деген бул эпостарында гана эмес, акындар поэзиясына көңүл бурсак, аял затына арналган ырлар абдан көп. Билебиз, ошол эле биздин тиги Токтогул, тиги Жеңи жок, Көксулуу деп аял затын аябай ырга салышкан да. Анан эмнени айта алабыз? Өзү жаратман болуп, мисалы, биологиялык жактан алганда бала төрөп, ошентип жүргөн аял заты акырындап чыгарма жазганга дагы мүмкүнчүлүк ала башташты да. Ошо өзлөрүнүн көкүрөгүнөн сызылып чыккан ой туюмдар аркылуу жаңы бир дүйнө таанымды жаратышты. Анан бизде айтылат, негизи өнөр алды кызыл тил деп, могул сөзгө абдан маани беребиз, эне тил аябай баркталат. Анан эркектерге салыштырмалуу эрки кыйла чектелгендиктен
Кыз келиндер албетте өздөрүнүн талантын жетишерлик даражада ачыкка чыгара алган эмес. Ал тургай жанагы эргүү деп коебуз го. Эрк, атүгүл чыгармачыл илхам эргүү, эркүүсү, эрдиккүү, эрдеми деп эркекке уңгулаш болгону, анан жүүнү бош, жалтак, сөзүндө тура албаган эркектерди катын деп акарат кылган адатта ушуга байланышкан. Ошого карабастан социалдык теңсиздик, илгерки үй бүлөлүк патриархалдык коомдук мамилелердин шартында бурулчадай баарын тобокелге салып, керек болсо салт санадагы жана уят сыйытка, өлүмгө да тике караган курч келиндер чыккан. Анан аялдардын атынан ырдалуучу Секетбай, Күйгөн деген ырлардын баардыгын ошо аял заты өздөрү чыгарган деп айтууга негиз бар да. Мисалы биз билебиз адабияттын тарыхынан кыз менен жигиттин айтышы деген бар, талым кыз менен көбөктүн алым сабагы деген чыгармалар. Мунун өзү баягы ошо кездеги ак жоолукчандардын дарамети канчалык экендигин көргөзүп турат да. Мисалы талым кыз менен көбөктүн алым сабагы мазмунунун тереңдиги, көркөм элестүүлүгү, фантазиясынын байлыгы, батылдыгы жагынан ушу Сократтын акылман усулуна шайкеш келерин көрүнүктүү адабиятчы Советбек Байгазиев агай белгилеген. Жомокторунда билесиздер, жээренче, акыл кара чач деп, булар акыл эстүү гана болбостон ушу кыйытып образдуу кеп айткан, метафоралуу ой жүгүрталган. Демек, сөз өнөрү кыргыз адабиятында, аял затында да болгон да. Анан ошол биз айтып атабыз, эркектерге салыштырмалуу аялдардын деген эрки чектелүү болгон. Ошондуктан булар эки учурда, адам дүйнөгө келген учурда, адам дүйнөдөн узап аткан учурда чыгармачылыктарын деген болушунча чыгарганга мүмкүнчүлүк алышкан. Анткени анын бири бешик ыры, бешик ырын ырдап атканда оюндагысын баарын айтып ала алышат. Анан кошок кошуп атканда оюндагысын баарын айтып алышат. Бул ушул эки учурда аял затына эч ким эч кандай айтып аткан сөз үчүн кине кое албайт да. Мисалы, бизде деген бешик ырлар абдан көп. Ошолордун бир катары мен могу жерде: алдей алдей ак балам, ак бешикке жат балам, ала бурут куралды ашыгыштуу чак балам, алдей алдей бөбөгүм айрандуу кезде төрөлдүң, атаң кетти аңчылап канжыга толгон эт келет, энең кетти аялга эмчеги толгон сүт келет, алдей бөбөк тура тур аңылдабай уктай тур, атакең кул жаткандыр, ак туяк атка арткандыр, ак балама берем деп ашыгып келе жаткандыр деп атат да. Анан мисалы ушул чакан эле эки куплет бешик ырынан эмнени көрүп атабыз? Биринчиден ушул эненин деген баласына болгон мээрими. Анан бул жөн жай турмуш эмес, текстте айтылып атат. Ашыгыштуу чак дейт. Бул демек баягы жоопкерчилик заман, жөн жай турмуш эмес. Анан бул жерден ошол кезде адамдар эмне менен кызмат кылышкан, ошол бешикте жаткан ымыркайдын атасы эмне менен кесип кылган, ошол нерсе дагы. Атаң аңчылыкка кетти эле, куржунтолоо эт келер, тиги кул жаткандыр, тиги балама берем деп ашыгып келе жаткандыр деп энелердин ырдаганында. Мында дагы башка бешик ырларында дагы башка кесиптин деген кесиптер жөнүндө айтылат. Мунун өзү алар жашаган доор жөнүндө энелер ушу бешик ыры аркылуу маалыматтарды беришкен да. Анан биз билебиз да, ошол фольклордогу көптөгөн чыгармалардын автору жок. Бул элде ооздон оозго айтылып кете берген, кийин кагазга түшүрүлгөн, ошол эле бешик ырлары, ошол эле кошоктор, башка Күйгөн, Секетбай ырлар, ошол эле эпостарды биз айрымдарын гана билбесек, кимдин оозунан жазылып алынган, көпчүлүгүндө деген ушул эң башындагы айтуучу ким экенин биз билбейбиз. Жада калса бүгүнкү күнгө чейин Манасты эң биринчи айткан ким экенин мындай талаштуу маселелер бар да. Ушул жагынан алганда, кошок жанрына келгенде, авторчулук маселесине келгенде, тарыхта 18-19 кылымдардын чегинде жашап өткөн Акшербет деген акын болгон экен да. Акшербет деген акын, ал атасы Бүргө ханга кошкон кошогу сакталып калган да. Бүргө ханга кошкон кошогу сакталып калган. Хан атам дейт. Бул таластан чыккан акында. Хан атам кокондон бери аттанган, колдун жолун торгогон. Кокус чаап алат деп коңшу солтону жоодон коргогон. Карагайдын как бутак кайрып алган хан атам, Сарыбагыштан солтону айырып алган хан атам дейт да. Муну болсо ошол таластык Кушубек Исанов деген агай жергиликтүү элден жазып алган да. Бул узун. Мен азыр бир кыска эле үзүндүсүн берип атам.
бул жерде ошол атасынын көз өткөндөн кийин атасынын ким экендигин, ал деген өзүнүн элин жоодон коргогон хан болгондугун ошол нерсени баса белгилеп айтып атат. Момундай көркөмдүк эстетикалык немесине көңүл бурсаңыздар, эч бир кынтыксыз саптар туурабы? Бул ошондо 19-кылымда жазылып аткан ыр. Андан тышкары фольклористтерди билесиздер да, Каюм Мифтаков деп уккансыздар. Каюм Мифтаков Акпермет Карагул кызы деген акындын ырларын жаздырып алган. Анан кийин аны адабиятчы Сулайман Кайыпов агай кол жазмалар фондусунан таап жарыкка чыгарган да. Анан Акпермет Карагул кызынын деген ырларын карасаңар, мында дагы момундай көркөмдүк эстетикалык жагы өзгөчө. Андан тышкары айткан деген ырларындагы мазмунга көңүл бурсаңыздар, ой боюма койбостон, манаптар айтканыма болбостон, барасың деп күч кылды, бир жаманга туш кылды. Мажбурлап көйгө берип атышат да. Камчымды колго илгемин, бул жаман кардал болуп келгенде, кадырыма жетпейт деп мен шорду какылдап ыйлап билгемин. Тизгинди колго илгемин, түбү жүрүп бу жаман, теги ылайык келбейт деп мен шорду далдырап ыйлап билгемин деп. Турмушка чыгып атат, бирок биз мындай деп түшүнөбүз да, ошол доордо кимге турмушка берип койсо, бул деген таш түшкөн жеринде оор деген сыяктуу эле баш ийип эле жашап калышкан депчи, бирок аял заты болгон экен да, ошол чыккан күйөөлөрүн чанып, өздөрүнүн деңгээлине туура келбесин айтып, мисалы Акперметтин ырынан көрүнүп атат да. Мисалы өз теңине умтулган ак мөөр, биз билебиз. Тарыхта Качкан кыз деген ат менен белгилүү Каптагай кызы, Мактым, Жаңыл мырза жана башкалар Акпермет алардын тагдырын айтып атат да бул жерде. Бу жаман жүрөт жармашып, ачарбактай арбашып, алтындан чачпоо тагам деп, ай тийгизбей багам деп, ар кандай кылып жагынып, эмне десең мен макул, сага жүремин деп багынып, күмүштөн чачпоо тагам деп, күн тийгизбей багам деп, бу жаман күлө багып, басып жагынып, кандай десең мен макул, сага каламын деп багынып, келиндерди карасам, күмүштөн чачпак салынып, келген жери ылайык, мен шордуну карасам, келген жерим келишпей, кейишти тарттым муңайып дейт да. Беш-бештен өргөн чачымды, беш калмактык башымды, билимсиз жаман кез болуп коргулду менин башымды. Кызыл тоо башы желдейди, кыргыйык комбос белдейди, кызыккан жарга жеткизбей, кыз экенде кыйылткан, Кыргыз Кытай баш кошсо катыны туубас мендейди дейт. Неме Акперметтин мондай өзүн өзү баалоосуна көңүл бурсаңыздар, кара тоо башы желдейди, карчыга комбос белдейди, каалаган жарга жеткизбей, казак калмак баш кошсо катыны туубас мендейди. Мен шорду тегиз ойлоп олтурсам, акылым жаман зилдейди деп ушул бир тетиги ошондо 19-кылымда өзүнүн баркын билген кыргыз кызынын ыры да. Бул Акперметтин өзүнүн чыгарган ыры болгону менен, бул ошол доордогу Акпермет сыяктуу ондогон кыргыз кыздарынын деген айткан ою туурабы. Биздин кыздар мындай кандайдыр бир шарттар болсо, ошого баш ийип эле жашап калган эмес. Мисалы, менин атым бурулча, мейли салты бузулса деп, өзүнүн эмнеге баратканын билип туруп, басырылбай, башын бийик көтөрүп жашап өткөн, тагдырында трагедиясы бар, бул сөздү Эрнст Турсунов агай айтып атат. Анан инсандык башталышты чагылдырган Байгазиев агайдын сөзү менен айтканда, аял заты тарыхта белгилүү. Мисалы, бурулча деп бул өзүнүн канча баласы менен күйөөсүнөн кетип калып, анан ошол чөлкөмдөгү Кытат деген байга турмушка чыгып, анын бир 4-чү же 5-чи аялы болуп турмушка чыгып, ал байдын деген аягында ишенимине кирип, ошол жерде бийлик жүргүзүп, ошол Кытат байдын деген немесине коросунда деген 6 бакан селкинчек деп, селкинчектердин баарын тактырып, ошол тегерек четтеги аял затын баарын чогултуп алып деген неме оюн зоок уюштурган абдан бир эрктүү аял заты болгондон, анан кийин комузчулардын бири ага жолугуп, анын оозунан жана бурулчанын селкинчек андай теппей, мындай теп деп Чалагыз Иманкулов жолугуп өзүнүн оозунан ошолорду жазып алганда, бизде неме текст сакталып калган. Андан сырткары Курманжан Даткан алсак деле, Алымбек Даткан жолунан өзү тосуп чыгып, ага турмушка чыгып, аягында тетиндей өзүнүн жары менен катар деген неме эл башкарып тетиндей даражага жетип атат да Курманжан Датка. Бул тууралуу маалыматты билсеңиздер керек. Тарыхта Жаркын айым деген акын болгон деген сөз бар. Муну Кыяз Молдокасымов агай менен Абазбеков деген тарыхчы агай экөө Жаркын айымдын тексттерин келтиришип, анан бул Курманжан Датка болуш керек деген божомол айтышат да. Ошондо мындайча айтканда Курманжан Датка Жаркын айым деген псевдоним менен ыр жазган деген маалыматтар бар.
Анан андан башка бул жерде Сагынбайдын кыздары деп турат. Сагынбай Орозбаковдун Сагын бүбү, Бурул бүбү деген кыздары болгон. Бирок жогорку айтып өткөн аял заты сыяктуу алар деген элге чыга алган жок. Кыздардын бири турмушка чыккан учурда деген көшөгөдө отурса Манастын чоролору келип Манас айт деп кыйнашчу экен да. Анан ал бирдеме айтайын десе күйөөсү элге уят кыласың мени деп. Шылып эки кыстоону көтөрө албай ал деген ушинтип кайтыш болуп кетет да. А экинчи кызы болсо мен эми өзүм аял болсом анан кантип деген элдин алдына Манас айтып отурам деп ошентип атып деген эме алдагы өмүрдөн кетет. Бул нерселер негизи деген аялдардын бул адабиятта, маданиятта жашап кетиши, өздөрүн андан ары алып кетиши, орусча айтканда выживание кылышы абдан оор болгон. Бирок ошого карабай эрктүүлөр чыккан. Анан ошондон бери келсек, профессионалдык адабият биз билебиз, 20-кылымдын башында Эркин тоонун чыгышы менен алгач профессионалдык адабият башталган деп айтабыз. Ошол мезгилде Тыныстанов, Токомбаев, Баялинов деп бир нечелеген акын жазуучулар, Сыдык Карачев адабиятта кесип кылышты. Ошолордун катарында З. Лепесова деген ысым бар да. Анан анын ким болгондугу белгисиз. О. Лепесов менен тизмеде О. Лепесов деген бар. Экөө бир туугандарбы же күйөөсү аялыбы ал дагы белгисиз болгону. Адабиятчы Абдыган Эркебаев агайдын кыргыз адабиятынын аз эзилденген барактары деген китебинде гана Зина Лепесованын 2 куплет ыры берилген. Болбосо эчтеме жок. Эчтеме жок. Профессионалдык адабиятта аялдар качантан баштап, кыз келиндер адабиятка аралаша баштады. 30-жылдардын ортосунда Айым Айтбаева деген жазуучу кирген. Айым Айтбаева кийин Насырдин Байтемировдун жубайы болгон деп айтышат. Анын романдары бар, бир канча дагы башка майда жанрдагы чыгармалары бар. Андан тышкары жанагы педтехникум, Фрунзедеги педтехникумда акын жигиттер менен бирге катар окуп, Курман Кыдырбаева деген эже. Кийин Москвадан 33-жылдар менче стенографисттердин окуусун бүтүп келип, кийин Саякбай Каралаевдин, анан Шапак Рысмендиевдин Манасын айрым үзүндүлөрүн кагазга түшүргөн эжебиз болгон Курман Кыдырбаев эң биринчи журналист. Андан сырткары Салтанат деген кыргыздын эң алгачкы киносунда башкы ролду ойногон Айша Карасаева эжени билесиздер. Ал болсо Хусейин Карасаевдин жубайы болгон, тил илимине өзүнүн салымын кошкон. Анан ушулардын катарында эң биринчилерден болуп Карлыгач акын катары Нуркамал Жетикашкаева эже адабиятка кирген да. Нуркамал эже Жетикашкаева кийин Касымалы Жантошевдин жубайы болгон, өзүнүн жубайы деген Өмүркул Жакишев согушка кетип анан каза болгондон кийин ушу кимге турмушка чыккан Жантошевке. Анан мен кийин Касымалы Жантошевдин кызы бар эле, Жибек Касымалиевна, ошол эжеке менен сүйлөшүп отурсам айтып берип калды. Ушул мындай үй турмушуна анча жок эле болгон эле момундай алек болгондору атам экөөнүн тең адабият болчу, кечки адабият жөнүндө сүйлөшчү. Анан Нуркамал деген ырды болсо деген обондоту ырдачы дейт да. Обондоту ырдачы азыркыдай биз ыр окуйбуз го, андай эмес, обондоту ырдачы. Мунун өзү эмнени айтып турат? Биздин деген алар деген фольклордун таасиринен али чыга электигин, мындай жана бизде кийинки келген поэзиянын үлгүлөрүнө али неме мындай көнүгүшө электигин айтып турат. Анан ырларынын биринде да бар да: таалайлуу кызы элимдин тартынбай калем аламын, кагаздын бетин саймалап тамгадан түрүң саламын, жаркыраган заманда жалындап өчпөй жанамын дейт да. Мында дагы байкасаңыздар ал деген жазам деген жери жок, кагаздын бетин саймалайм дейт. Биздеги деген энелер кылып жүргөн иштин немесинде карап атат неме чыгармачылыкты. Тиги ырдаймын өскөн бүгүндү, ырыстуу жыргал күнүмдү, ырдаймын талбай толкундап, ыраакка созуп үнүмдү. Мында дагы неме ал жазма адабияттын өкүлү болуп атат, бирок ырдаймын деп айтуу менен бул дагы эле баягы кыргыздын ырынан оолактай элек ошол мезгилде. Негизи фольклордун профессионалдык адабиятка трансформацияланышы 20-кылымдын 20-жылдары уже жүргөн, 20-30-жылдары. Биздин аял заты деген адабиятка кеч келгендигине байланыштуу. Алар али жанагы эле немеде жүрүшөт да, ырдайм деп анан жанагындай обондотуп ырдап ошентип жүрүшөт.
Анан бул эженин акындын ырларында көбүнесе деген советтик могул турмушту жарык таң деп аябай даңазалоо, коомдук темаларды ырдоо, ушундай бир неме коомдук эле нерселерди айта бергенде партияны мактап, агитациялык ырлар көп, ошентип атып ал жада калса могу тегерегиндеги жан жаратылышты да байкаган эместей да. Анткени аябай эле эбилип төгүлүп сүйүнө берген, ушу биздин жаңы заман деп ошенте берип деген жада калса пейзаждык ырлары байкалбайт, жан жаратылышты байкаган эмес. Андан тышкары бул акындын өзүнүн бир жеке өксүгү бар да. Ал балалуу болгон эмес. Кадыркул Өмүркуловду ушу Өмүркул Жакишев менен Нуркамал эженин уулу деп айтышат, бирок негизи мындай биологический балалуу болгон эмес. Ошол нерселер анын неме ырларында чагылышы керек болчу да, бирок ошол нерсе көрүнбөйт да. Муну биз ошол адабияттагы кандайдыр бир актактар деп айтсак болот да. Болбосо ал деген тиги поэма жанрында изденген, драмалык чыгармаларды жазган, учурунда жазуучулар союзуна барып ошол бир пьесасын койдурам деп аракет кылган. Анан анысы чийки болгондуктан Түгөлбай Сыдыкбеков деген жакшы экен чыгармаң, дагы кичине бышырыш керек деп жымсалдап деген батасын берип кетирген экен да. Анан кийин өзүнүн бир Нуркамал эженин жазып калтырган нерсеси бар да. Ошондо мен аябай кыйын экем дейт да. Тартынбай жазуучулар союзуна барып, ушу жазган немемди көргөзүп турмун. Алар дагы жакшы, менин көңүлүмдү кайт кылбай, начар деп айтпай эле кетиришкен экен депчи. Анан бирок ошол чыгармам үчүн уялам депчи. Анан акындын көз өтүп кеткенден кийин 53-жылы Касымалы Жантошев анын деген Нуркамалдын ырлары жана поэмалары деген китебин чыгарган. Ал эми 78-жылы уулу Кадыр Өмүркулов ырлар жана поэма деген китебин чыгарган. Ага болсо кыргыз эл акыны Алы Токомбаев баш сөз жазып, биздин адабияттагы карлыга чакын деп Нуркамалдын чыгармаларына өтө жогорку баа берген да. Ошондо Нуркамал Жеткашкаева 40-жылдардын деген ортосунда адабиятка кирип атат. Анан ушул эженин аркасынан анан бир нече акындар адабиятка киришет. Так эң алгач бул жалгыз болчу. Кийин анан 50-жылдары Сатин Абдыкеримова, Мариям Буларкеева, Субайылды Абдыкадырова, Нинакан Жүндүбаева, Зура Соронбаева, Тенти Адышева, Жумакан Тынымсейитова, Майрамкан Абылкасымова деген эжелер адабиятка кирип атышат да. Анан бул эжелердин чыгармаларынан эмне көрүнөт? Буларда жеке тагдыр ырдалган, ошол эле коомдук нерселерди деген сүйүнүп деген ырга салган учурлар абдан көп, абдан жыш. Ушул жерде Сатин Абдыкеримова эженин бир ырына көңүлүңөрдү бурайын. 30-дан жашым өткөнчө ойлодум бала көрөм деп, баланын көрбөй дидарым бул бойдон кантип өлөм деп. Кыялым бала ойнотуп, кубанып талай сүйүндүм, ашкан соң 40-тын бешинен амалсыз анан түңүлдүм. Түңүлүп үмүт үзүлдү, тут кактап муңзар ичимди, ындыным өчүп үшкүрүп ысык жаш жууду жүзүмдү. Чымын чиркей чымчыка чырмалып жүрөт миң даана, эрмексиз нечен мендейди ээрчисе кантет бир бала. Эмчегим ийип дирилдеп эне болуп көрбөдүм, жалындап күйүп жүрөгүм же баласыз күнгө көмбөдүм. Асман жерди көтөрүп ааламды баккан нур дүйнө, телегейиң тең көрүп тегиздик кылдың сен кимге деп ушул Сатин Абдыкеримованын балам жок дегенleri. Ушундай эле ыр биздин элдик поэзияда жеңи жокто бар, балам жок деген ыр бар. Анда болсо жеңи жокто аргымак жалы кайрылса тармал эмеемине, артында бала калбаса арман эмеемине. Кайрылышта мүрзөмдү кайрылып барып ким көрөт, кайгырып жашын ким төгөт. Бурулушта мүрзөмдү бурулуп барып ким төгөт деп атат. Анан эки ырдын мазмунуна көңүл бурсаңыздар, тиги Сатин Абдыкеримованын ырында анын төрөлгөн баласы ымыркай. Ким экенинин мааниси жок. Ал балабы, кызбы, ким экенинин мааниси жок. Ал ошо эмчегим изейип, энелик бакытка балкыган жокмун деп ошого кейип атат. Жеңи жокто ал сөзсүз уул болгон, ошол нерсе көрүнүп атат. Бурулушта мүрзөмдү бурулуп барып ким көрөт, тиги буркурап жашын ким төгөт деп. Ушул көнчө деген уул баланын болбой калганын, артында туяктын болбой калганын чагылдырган ыр болуп турат да. Мындай чалганда бир эле өксүк ошол нерсени аял затыны дагы ырдаган, анан акын эркек кишинин немеси ырыда турат да. Анан бул акындарда 50-жылдардын аягы, 60-жылдардын башында эмгек темасы өзгөчө орунда болгон да. Эмгек темасы өзгөчө орунда болгон. Анан кызык жери ошол кездеги акындар эмгекти сүйүүнү,
эмгек менен эри шаркак көрүшкөн да. Могул Нинакан эженин ырын келтирип атам да, тулаңдуу түздүк өрүгө аппак пункт тургузуп, кыялда сүйгөн жар менен кыркында жүрсөң бир кызык дейт. Мисалы азыр ойлоо такыр башкачы, силер антип ойлой албайсыңар да азыр, бир жакшы көргөн жигитим менен кыркында кой кыркып жүрсөм депчи. А ошол мезгилдеги неме да, мамиле да, сүйүүнү эмгек менен эри шаркак көрүү. Жайлоонун жашыл төрүндө жайылып жаткан мал кызык, адырдын ышкын согонун аралап терсең ал кызык. Эгиздеп козу көп алып кой төлдөтсөң эң кызык. Колхозум өсүп байыса баарыбызга тең кызык. Трактор минип бозойлор кыртышты тилип дың бусса, сеялка менен тукум сеп селкилер жүрсө кызыкта деп. Ошол кездеги турмуштун деген мындай романтикалуу жагы аларда көбүнчө ошол эмгек менен байланыштуу берилген да. Бул Нинакан Жүндүбаева эженин ыры. Ошого эле үндөш дагы башка ырды азыр келтирем. Анан ушундай ишке, заманга мындай романтикалуу мамиле кыргыз адабиятынын 30-жылдардагы тажрыйбасын эске алат. Бизде акын жигиттер 30-жылдары жазган ырларында ушундай болчу да. Бул учурда кыргыздын туңгуч акын жигиттеринин эмгек шарданында жалаң көтөрүңкү маанай жараткан ырлары 60-жылдары алардын калеминен жаралган такыр башка бийик темаларга орун берип жаткан. Ошондо мындай да, акын жигиттер адабиятка 20-кылымдын 20-жылдары кирип атса, аял заты 30 жыл кеч кирип атат. 30 жыл кеч кирип атат дагы, акын жигиттер эмне темаларды жазып жүрүп отурса, ошолордун артынан ээрчип, кайра ошол эле темаларга кайрылып атышат. Бирок 30 жыл кеч кайрылып атат. Акын жигиттер 30-жылдары жазып койгон темаларды эжекелер 60-жылдары араң жазып атат да. Ушундай эле мазмундагы ырларды акын жигиттер 30-жылдары жазган. Анан бул Зора Соронбаева эженин ыры. Зора Соронбаеваны силер көбүнчө прозасын билесиңер, Астра гүлү, Чочун киши, эже болсо башында ыр жазган, адабиятка ыры менен кирген. Анын ыры: алыскы көлтөр жүргөнүң сагынды сени жүрөгүм, жайлоодон түшүп жакага келесиң качан сүйгөнүм, баккан коюң сан жеткис жүргөнүң тоонун арасы, эртелгеш жол карап өңүмдөн аздым карачы. Мында дагы ушул анын деген арзыган жигити малчы болуп атат, Ушундай ырлар аябай неме негизги орунда турган. Андан тышкары сөзсүз ата журт, мекен тууралуу ырлар булардын чыгармачылыгында бир стержень сыяктуу болчу да. Ошолордун эң мыкты эки үлгүсүн көргөзүп коеюн. Бири Тенти Адышеванын, экинчиси Майрамкан Абылкасымованын ырлары. Тенти эже 1980-жылы кыргыз эл акыны болгон эң биринчи аял заты. Бул Жомарт Бөкөнбаевдин жубайы болгон, билесиздер, Тенти Адышева. Тенти эже деген Жомарт Бөкөнбаев менен жашап жүргөн кезинде ыр жазган эмес. Жомарт агай жанагы Манастын уулу Семетей деген кино тасманынга ылайык жер издеп жүрүп көлдөн авария болгондо, ошол жубайын жоготкондон кийин Муса Адышевке турмушка чыккандан кийин анан ыр жазып баштаган. Анан бирок кыргыздын аял затынын ичинен чыккан эң биринчи кыргыз эл акыны да. Майрамкан эже Тенти эжеден кийинки эл акындыгын алган акын да. Ошонун ырларында жүрөт. Мисалы Тенти эженин ырын карасаңыздар: үйдө жүрсөм бир кичине адаммын, сенин жылуу мээримиңе бөлөнгөн. Четте жүрсөм зор кишидей сезилем, сенин сүрдүү сөөлөтүңө жөлөнгөн. Ата журтум, алыс жүрсөм артыкча, баштагыдан баркың мага билинип, алтын жылдыз туң көзгө желбирейт, бийиктердин бийигине илинип. Сыймыктанып тизе бүгөм мен сага, сөөлөтүңө, дөөлөтүңө ийилип дейт. Бул Тенти Адышеванын ыры. Майрамкан эженин ырын силер жакшы билесиңер. Бул көпчүлүк жерде мында ураан катары жазылып жүрөт. Сен барыңан мен тирүүмүн ата журт. Сен жылытып, мен да сени жылытып, доско достой коюн кончту кең ачып, душман менен туу талашып урушуп. Күйүт менен акылымды алсаң да, ас сыяктуу кылчактоом бар аркамда, ийгилигиң түп көтөрө чогултуп, кемтигиңдин кеми карчын тартамда. Душманыма таштай катуу турамын, чөгөлөбөйм, күнөө кылбайм эч кимге. Сен барыңан, мен ошондой ата журт, сен жок күнгө тирүү бойдон жеткирбе деп. Ушул акыркы куплетти көп жерден көрдүм мен, ушу илинип турганынчы. Бул ушул ата журт жөнүндө мурда кийин жазылган ырлардын эң эле могул немеси да. Дайыма көңүлдө жүрө турган ырлар да. Анан 60-жылдар. 60-жылдар эмне болгон жылдар эле. Биз деген каалаган чыгарманы талдаарда же ал жөнүндө сөз кылаарда ошол чыгарма качан жазылды, ошону эске алышыбыз керек. 60-жылдар бул аябай Гагарин космоска учкан, элдин маанайы көтөрүлгөн, өзгөчө мындай
адамдын мүмкүнчүлүгү чексиз турбайбы, өзгөчө советтик адамдын мүмкүнчүлүгү чексиз турбайбы деп элдин баарынын деген көңүлү көтөрүлүп, ошол нерсе биздин маданиятка, адабиятка таасир этип, Эралиев деген жылдыздарга саякатты, Рамис Рыскулов космостук манифестти жазып, мондай көтөрүлгөн мезгил болчу да. Бул мезгил эмне болгон деги эле адабиятта кандай учур деп айтсак болот. Батыш адабиятында бир агымдар бар да, имажинизм, сюрреализм, аң сезим агымы, экзистенциализм деп. Ошол агымдар орус адабиятына 20-кылымдын башында келген. Ушул агымдар, мектептер, мисалы символизм, акмеизм, футуризм деп. Ошол нерселер кыргыз адабиятына 50-60 жылдары кирип атат да. Бул ошол эмне, бул ошол соцреализмдин кризиси менен дал келет да. Соцреализм өзүнүн жашоосун жашап бүттү. 60 жылдары такыр башка деген агымдар, течениялар, школалардын элементтери байкалды да. Уже бир кандайдыр карама-каршылыктар башталды. Жаңы муундун адабиятка кириши, 60-жылдардын адабиятка келиши, улуу муун менен жаңы муундун тиреши, анан жаңы муундун билими, орус тили аркылуу дүйнөлүк адабиятты өздөштүрүү, анан биздин көптөгөн жазуучулардын чет жактан билим алып, өзгөчө Москвадан билим алып көбүнчө жана киносценаристтердин окуусун окуп келген жазуучулар, мисалы Куатбек Жусупалиев, Мурзагапаров, Омар Султанов, абдан бир чоң багажы менен келген акындар. Мурдакы муун ошол кезде чыгармачылык кылып атты, ошол эле Токомбаев, Байтемиров, Сыдыкбеков, башкалар да чыгармачылык кылып атты, бирок ортодо мындай кандайдыр бирин бири жактырбоо нерселер болгон. Кыргыз адабиятында бул 60-70 жылдары модернизм башталды, жаңычылдык. Прозада билесиздер, Айтматов, Жусупалиев, Капаров, Төлөндү Акматов, Казат Акматов жана башкалар. Булар советтик жашоону оптимисттик маанайда чагылдыруу дегенди жокко чыгарышкан, тескерисинче дүйнөнү трагедиялуу кабылдоо. Мисалы Ак кемени карасаңар, же Жусупалиевдин Күн автопортретин тартып элек, Капаровдун Кыштакча, Жусупалиевдин Муздактуу балдар, мында чыгармадагы баш каарман өзгөрдү да, баш каарман өзгөрдү. Жалгыз, мындагы каармандар жалгыз. Мурдагы соцреализмдин негизинде жазылган чыгармаларды билесиңер да, мисалы биздин замандын кишилеринде топураган эл жүрөт, Шарактап деген талаада эмгек кылып жүрөт. Мындай каармандар көп болчу да. Бул жерде жалгыз каармандар, ал каармандар пессимист, бул жоголгон муун, бейаң сезимдердин реалдуулуктун таасири, анан обочолонгон каарман, мифтик, символдук элементтер, ирония, анан ошо чыгарма мурдага караганда татаалдашты да. Мында бир чыгармалар бар, жалгыз эле адамды эле сүрөттөй берген да. Мында окуяларга караганда адамдардын ички эмоциясы, ички көңүл абалына көбүрөөк жазуучулар маани бере башташты. Мурда жыш окуялар болсо, кийинки жазуучулар окуяга эмес, ошол адамдын психологиялык жагына көбүрөөк маани бере баштады да. Анан мында сүрөтү ал чыгармаларда дагы эмне өзгөчөлүк бар. Чыгарманын сюжетин эмне түзөт, чыгарманын аталышы кандай, баяндоо стили кандай, баш каарман ким. Мында көркөм ыкмалар кирди көптөгөн. Аял затынын ичинен ушул жаңылыкты деген тез кабылдап, анан деген өздөрү жаңы нерселерди киргизген. Бул Сагын Акматбекова, Шербет Келдибекова, Роза Карагулова, Айгүл Узакова деген эжелер болду. Сагын эженин ырын билесиңер да, жанагы 75-жылы анын Жамгыр деген эң биринчи китеби чыгып атат. Мурда советтик учурда китептер чыкканда эң биринчи Ленин тууралуу ырлар, анан партия, анан ата журт, анан пейзаждык ырлар, аягында сүйүү ырларына орун берилчү. Сагын эженин Жамгыр деген биринчи китебин ачканда эле эсиңдеби, сен экөөбүз чуркап өткөн мүрзөлөр, корккондуктан жүрөктөрдүн кагышы бек кармашкан колубуздан угулуп, ушундай да, бала менен кыз деген бейитти аралап жүгүрүп келатат. Анан деген коркуп атышат дагы, анан кыз деген бүгүн байкем сулуу келин алып келет деп шыбыраса, бала айтат да, мен анда аргымагымды чабам деп, экөөнүн бир кыска диалогу кетет да. Бул нерсе биздин адабият үчүн өөн болчу да. Биринчи бетин ачканда эле мүрзө темасы. Биз кой үстүнө торгой жумурткалаган заманда жашап атабыз, коммунизмди курабыз деп аткан учурда капыстан эле жанандай тема да. Анан ошол эле акындар, ага чейин аталган акындар 80-жылдары деген адабиятта иштешти. 80-жылдары көптөгөн чыгармалар жаралды, дагы жаңы ысымдар кошулду. Алымкан Дегенбаева, Субайылда Абдыкадырова,
Оренеса Маматова, Чынара Унурова да ондогон ысымдар кошулду. Ошентип 90 жылдарга жеттик. 90 жылдарды билесиңер, Союз урады, эгемендик келди. Бул мезгилде деген бизде деген аябай катуу кабылдашты. Анткени эртеңки күнү эмне болот жашообуз, алдыда бүдөмүк нерсе турат. Ошол мезгилде неме Кыргыз Совет жазуучуларынын моралдык алабалы духу, чыгармачылык психологиясы кандайдыр бир учурлары менен могул Россиянын жана эмиграцияга кеткен акын жазуучуларынын деген неме абалына окшошту деп Кеңешбек агай айтып атат да. Алар дагы жаңы жерге барганда эмне кыларын билбей калышкан. Мурунку адабияттан бөлүнүп кетишти, же жаңы адабият жаратаарын билбей калышты. Биз дагы ошондой бир чет акыбалда болдук. Кыргыз адабиятын кайра башынан башташ керекпи? Советтик адабияттан тышкары депчи. Аябай көп суроолор турган. Анан ушул мезгилде өздөрүн андан ары алып кеткен акын жазуучулар болду. Бул коом жаңы доорду кабылдай албай депрессияга түшкөн акындар болду да. Мисалы Майрамкан Абылкасымованын 87-жылы эң акыркы китеби чыккан советтик учурда Гүлдөр суу сурайт. Андан кийинки Үшүк деген китеби 2004-жылы, ушул ортодо 14 жыл өтүп атат да, 14 жыл. 14 жыл акын китеп чыгарган эмес. Болбосо бул жанагы 15 республиканын ичинде Ленин Комсомол сыйлыгын алган жалаң жигиттер, Олжас Сулейманов, Валентин Распутин, Кануат ошолор аял затынан жалгыз эле Майрамкан эже биздин өлкөдөн болчу да. Ушундай момундай советтик деңгээлдеги акын бул Союздун урашын аябай катуу кабылдаган да. 14 жыл китеп чыгарган эмес, ошол жылдары жазган ырларын кийин Үшүк деген. Атын да көрүп атасыңар да, аты да бир символикалуу, бир доорду деген бир аябай бир катуу кабылдаган ошондой. Анын ичинде көбүнчө тарыхый ырлар да. Тарыхый ырлар Атаке Баатыр жөнүндө, Түлкү Баатыр, Тоголок молдо чоң атам, Курманжада аткан арманы деп. Тарыхый чыгармаларды жазуучулар качан жазып калышат? Көбүнчө алдыдан жарык көрүнбөй калганда, жарыкты алар арттан издешет. Тарыхтагы нерселерден издешет. Союз ураганда мындан ары эмне болобуз деп алдыда эчтеке калбай калды. Ошондо булар жалаң тарых. Бир чети ошол себеп, экинчи себеп Союз учурда тыюу салынганда, тарыхый көп нерселерге. Эркиндик келген үчүн тарыхый темалар абдан көп орун алды да. Салтанат Орозобекова, Фатима Абдалова, Гүлжамила Шакирова деп, биз ондогон акын эжелер ушул мезгилде 90-жылдары, Алтынай Темирова. Анан бул мындай да, мисалы мен акындардын поэзиясын элестеткенде бир Тала гүлдөр деп элестетем да. Бири ромашка, бири дагы бирдеме, ирис, дагы бирөө бирдеме, ушундай сыяктуу да. Тигинин бирөөнүн чыгармасын өйдө коюп, бирөөнүн чыгармасын ылдый коюу мүмкүн эмес. Чындыгында ошондой ар биринин өз жолу, өз үнү, өз тагдыры бар. Учурунда адабий сын абдан күчтүү болгон 70-жылдары ошол эле Сагын Акматбекованын, Роза Карагулованы Осмон Акын Ибраимов аябай катуу сындаган. Сентименталдык саптарга саякат деп Сагын Акматбекова бир кызыктай акын экен. Тынбай эле чыгармаларында жамгыр эле жая берет, деле бир күндүн көзү ачылбайт экен. Балалыгын эстесе да бир кызыктай эстейт экен. Айылдагы неме жепирейген үйдө, караңгы бөлмөдө текчеде калган андырсын жомогу деп бир ыры бар эженин, ошону мисал келтирип талдаганда. Анан Роза Карагулова жөнүндө делбе болгон ойлору же сөз алхимиясы деген макаласы бар Осмон Акын агайдын. Бул угулган, кол курунган, көзгө көрүнгөн нерселер бар. Бул болсо ошол нерселердин баарын ың-жыңсыз бир үнсүз, сөзсүз нерселер менен аралаштырып эле бир алхимик боло берет экен, кызыктай акын экен деп. Бирок ошол Осмон Акын агай кимдерди сындаса, ошол эки акын бүгүнкү кыздар поэзиясынын эң мыкты өкүлдөрү болушту да. Анын жанында албетте Шербет Келдибекова, Айгүл Узакова, кийин Меңди Мамазайырова эже, ал башында проза жазчы, кийин поэзияга өттү. Турулуу журт деп Союз урагандан кийин элдин духун көтөргөн бир чыгармасын жаратты. Ошол эле жанагы саналып өткөн акындар, мен айрымдарынын атын балким эстей албай калдым, бирок Калбибиз Сариева деп Союздун урашы жөнүндө Асмансыз жылдар деген ыр китебин чыгарган. Китептин аты деле айтып турат да, Асмансыз жылдар, Үшүк, 90 ушу Союздун урашын, эгемендиктин келишин биз кандай кабылдаганбыз. Осмон Акын агай бир нааразы болуп айткан, ушу биз Манастын урпактары акыры ушинтип эркиндигибизге жеттик деп бир сүйүнүп бирдеме жазып койгон акын жазуучу болгон жок депчи. Балким эми жазылат. Адатта бир коомдо бир окуя болсо, ошол мезгилде эмес, бир 20-30 жыл өткөндөн кийин анан артка кылчайып жазылат да. Эми алдыдан күтсөк болот да ошол нерселерди. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз адабияты өзүнүн өнүгүш тарыгында кайсы бир ийгиликтерге жетишкен деп эсептесек, ошол ийгиликтерге кошкон сөзсүз аял затынын салымы болгон. Бул талашсыз нерсе. Рахмат.